ит экенсиңер. Шайлоо эмне эшегиңердин оюну эле кайра уюштура бергендей. 1 миллиардка жакын акча бюджеттен кетет. Акча мейли дейли, а бирок канча убакыт, нерв. Бирдеме кылайын десең эле шайлоодон кийин шайлоо өтсүн. Ал жакты карасаң, бул жакты карасаң деле кандидат оокат кылабызбы деге? Жашоо уланабы же өмүр бою эле шайлап жүрө беребизби? Акмактар, силерди такыр жолотпош керек, эл душмандары. Силер өлкөнү ойлобой эле 570 минип алып кайкалап жүргөндө эңсеп жатасыңар. Өтпөй калсаңар, демек деңгээлиңер ошол. Өлкөдө башаламан болушуна диверсия болуп жатат. Туугандар, сак болгула. Бул ортончум эл душмандарына катуу тийсе капа боло бербегиле. Азамат Шаршенов. Жылдызхан Жолдошова, Нуржан Шайлдабекова, силер президентти уят кылдыңар. Азаттык партиясынын талапкер Жылдызхан Жолдошова БШКнын төрайымы Нуржан Шайлдабековага: сиз президент Садыр Жапаровду уят кылдыңыз, сиздин ушул жерге турганга моралдык укугуңуз бар беле деген суроо менен кайрылды. Шайлоодо мыйзам бузуулар болгон жок, сервер 2015-жылы алып келинген, деди Шайлдабекова. Бүгүн 1-декабрда БШКда партия өкүлдөрү менен БШКнын төрайымынын катышуусунда жыйын өтүп жатат. Булак супер чекиткейчи. Семетей Талас уулу Садыр Жапаровдун шайлоону таза өткөрөйүн деген аракетине БШК чычып салгандай болуп жатат. Президенттик так кайдагы бир колу, канаты кыркылган, мурдагыдай юридикалык күчү жок. Саясий жана экономикалык процесстерге кенедей таасирин тийгизе албаган депутаттык мандаттан жогору. Мындай пикирин журналист Семетей Талас уулу өзүнүн Facebook баракчасына жазып чыкты. Абсолюттук бийликтен абсолюттук ачкөздүк жаман садыкем. Биресе талапкерлердин өзүндө дагы шайлоо боюнча сабаттуулук аз экен. Күн мурунтадан шайлоо комиссиясына жана шайлоо боюнча байкоочуларга өз адамдарын коюп, аларга добуш жыйынтыктары протоколу кандай жазылат дегенден баштап, жалпы ликбез, инструктаж өтүшү керек эле. Юрист аттуу иттин кара капталынан. Бирок арасынан ишин билген профессионалы 30-40%, алардын ичинен шайлоо боюнча адистешкен юристтер 5-10%. Аймактык шайлоо комиссиялары дагы өз ишин жакшы билишпейт экен. Өз компетенциясындагы маселелерди дагы БШК тээп коюп отурушту. БШКнын ичинде дагы шайлоо боюнча мыйзамдарды чакканы иштегендин жарымы. Негизинен добуш берүү бүтөрү менен кол менен саноо кошо башталат. Жыйынтыгы боюнча протокол толтурулуп, копиясы ар бир партия же талапкердин комиссиядагы өкүлүнө берилет. Чоң шаарларды билбейм, бирок айылдарда бул иштер оперативдүү эле бүтөт. Айтор бир четинен Садыр Жапаровдун шайлоону таза өткөрөйүн деген аракетине БШК чычып салгандай болуп жатат. Эгерде экөө биригип алып чычышса, анда ал жакшылык алып барбайт. Шымына чычкан колун аябайт болуп, айлана ароматка толуп, андан элдин көөнү айланып, сасыган немелерди тур жуунуп келчи деп кубалап ийишет. Же ошондой кубалай тургандай прецедент жаралат. Анан дагы былтыркыдай баналдуу ачкөздүк жакшылыкка алып барган эмес. Эгер чырылдап жаткан партиялар добуш алган болсо, анда бериш керек. Президенттик так кайдагы бир колу, канаты кыркылган, мурдагыдай юридикалык күчү да жок. Саясий жана экономикалык процесстерге кенедей таасирин тийгизе албаган депутаттык мандаттан жогору. Андыктан абсолюттук бийликтен абсолюттук ачкөздүк өтө апаасына. Ал эми чындап элдин добушун ала албай калган партиялар. Эл дүрбөсө кошо дүрбөбөй отурсаңар, ыйманыңарга камчы чаппай, деп белгилеген ал. Булак Назарньюз Чекиторг. БШКнын алдына чогулгандар тарап кетти. Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясынын алдына чогулгандар тарап кетишти. Тынчтык митинги 1 саатка созулуп, 150дөй адам катышты. Шайлоонун алдын ала жыйынтыгы боюнча жогорку кеңешке өтпөй калган партиялар шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарып, аны кайра өткөрүү, ошондой эле министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров менен БШКнын төрайымы Нуржан Шайлдабекованын отставкага кетирүү талабын коюшту. Митингге 28 ноябрда шайлоодо добуш берүүдөн кийин шайлоо маалыматтык системасынын сайтында ката кеткени себеп болгон. БШК каталар дароо оңдолуп, УШКнын маалыматтары бурмаланбаганын билдирүүдө. Булак говорит Чекит ТВ. Мадумаров шайлоого байланыштуу кайрылуу жасады. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери, саясатчы Адыхан Мадумаров 28 ноябрда өткөн жогорку кеңештин депутаттарын шайлоого жана партиянын түзүлгөнүнө 15 жыл болгонуна байланыштуу кайрылуу жасады. Саясатчы БШК системасындагы мүчүлүштүк жана 1 миллион ашуун шайлоочунун добушун санап бүтө албай жатат деп бийликти сындады. Ошондой эле элдин шайлоого катышуусу, жарандардын кайдыгерлиги туурасында айтты.
Азыр БШКнын алдына чыгып нааразылык билдирип жаткан саясий партиялардын коюп жаткан дооматтары, талаптары адилеттүү жана туура. Биздин өзүбүздүн дагы жоопкерчилигибизди билишибиз керек. Аябагандай төмөн сандагы шайлоочулар катышты. 1000 шайлоочу катталган тилкелерде 200 шайлоочу келди. Чет жактарда 40 000 шайлоочу катталган жерде 2000дин тегерегинде добуш берди. Бул шайлоого ишенимдин жоголгону. Экинчиден, бизди кылымдар бою желкебизден басып жерге жаткырып келе жаткан кайдыгерлик. Ошонун кесепети Кыргызстанды артка тартып жатат. 1 саатта өз мамлекет, өз элиңдин тагдыры үчүн 1 саат убактыңды коротууну ыраа көрбөгөндөн кийин өз тагдырыбызга, бийликке нааразылык билдирүүгө моралдык укугубуз калбайт. Ошондон улам бийлик каалаганын жасап баратат. Ушул кезге чейин бир дагы аты чыкпаган партияларды чачынан сүйрөп баратканы уят иш, деди Мадумаров. Булак ринг чекиткейжи. Өмүрбек Текебаевка кол салуу болду. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевка кол салуу болду. Бул тууралуу партиянын мүчөсү Искен Афикжанов билдирди. Жаңы эле консул району тарапта Өмүрбек Текебаевка бет капчан бейбаштар тарабынан кол салуу болду деп жазды ал социалдык тармактагы баракчасына. Ал эми Динар Турдугулова аттуу социалдык тармактын колдонуучусу парк отелдин жанында эс алып отурган Текебаевка 3 бус менен келген 100дөй адам кол салганын, көз айнегин сындырышып, телефонун алып кетишкенин жазып чыкты. Анын айтымында саясатчынын парк отелде отурган жерине 100дөй адам барып, телефонун алып кетишкен. Уят, жаңы эле Текебаевка кол салуу болду. Парк отелде отурган жеринде 3 бусик менен 100дөй киши келип кол салып, телефонун, көз айнегин алып кетишти деп жазды ал. Булак Кадам медиа чекиткейжи. Нуржан Шайлдабекова элден кечирим сурады. БШКнын төрайымы Нуржан Шайлдабекова эл алдында чыгып сөз сүйлөдү. Ал жогорку кеңештин депутаттарын шайлоонун жыйынтыгы көрсөткөн БШКнын сайтындагы таблицадагы катачылык үчүн кечирим сурап, АСУ системасынын так иштөөсүнө кепилдик бере турганын белгиледи. Учурда биздин система так иштеп жатат. Азыркы чыгып жаткан добуштар алдын ала жыйынтык деп эсептелет жана юридикалык күчкө ээ эмес. Расмий жыйынтык кол менен саноодон кийин гана чыгарылат. Кол менен саноо иштери жүрүп, сайтка жарыяланып жатат. Эгерде участкалар боюнча арыздар болсо, мыйзамда көрсөтүлгөн тартипте округдук шайлоо комиссияларына берүүгө чакырам. Алардын ар бири каралып чыгат, деди ал. Шайлдабекова саясий партиялардын өкүлдөрүн добуштун жыйынтыгы көрсөткөн сайттагы катачылыкты бирге кароо үчүн БШКга чакырды. Белгилей кетсек, 28 ноябрда Кыргызстанда парламенттик шайлоо өттү. Булак Назарnews Чекит.орг. БШКнын сайтындагы шайлоо жыйынтыктарынын баары өчүп кетти. Парламенттик шайлоодогу бюллетендердин 30%дан ашууну кол менен саналып бүттү. Бул 30 ноябрь кечки саат 21:00 карата маалымат. Бирок Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков кечки саат 20:18 карата эсептердин баары өчүп кеткенин айтып чыкты. Ал бул көрүнүштүн скриншотун бөлүштү. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматтык базасы 2:00 карата бергендей көрсөткөндөй 2494 шайлоо тилкесинин 470ке жакынында бюллетендер эсептелинди. Ал эми автоматташтырылган системада 97%дан ашуун бюллетен саналды. 28 ноябрда Кыргызстанда жогорку кеңешке шайлоо өткөн. Парламенттеги 90 орунга партиялардан 54, бир мандаттуу округтардан 36 депутат шайланышы керек. Булак Уа Чекиткейжи.